Ысык Көл облусунун тургуну Айбек Элеманбетов дыйканчылык менен үй бүлөсүн багып келет. Буга чейин 1 эле гектарга картошка айдаса, бул жылы 3 гектарга көбөйтөм дейт. Буга райондогу жаңы МТСтин ачылышы себеп болду. Былтыр сажалка келген, жыргап эле калдык. Мурун эмге көп кетчи. Сажалка келген азыр элдер 2 гектарлап, 3 гектарлап. Мен мисал үчүн 1 гектар айдадым. Эми 2 гектар айдайын деп атам, даярданып атам. Эртең мына өрөөндөрүм турат. Эртең 2 гектар буйруса себем. Картошканы тигип казуу иштери тракторго өтүп, дыйкандын акчасы бир топ үнөмдөлдү. Мурун болсо бир 10 киши менен сепчүбүз, бери дегенде эле 10 киши менен. Анан азыр болсо 3000ден сеип атат сажалка менен. Аябай эле эконом болуп атат, жакшы болуп атат. Жети Өгүз районуна караштуу Жалгыз Өрүк айылында аты айтып тургандай бактарак аз. Элдин көбү картошка эгип оокат кылышат. Былтыр жаңы мотордук трактордук станция ачылып, 5 жаңы трактор алынып келинген. Бир топ айыл кыштактарда техника тартыштык маселеси чечилген. Бир трактор айдатып алсаң, 2-3 күн жүгүрүп жүрүп тырматчысың. Андан да 3-4 күндөн сепчүсүң. Аңгычак жер кургап калчу. Азыр айдатасың, артынан келип тырмап сеп берет. Сразу МТС ошондой түзүлгөндө арт-артынан жасалат. Дыйканга да жакшы, убарасы азыраак болуп атат. Айдап себиси ошону менен баягы түшүмдүүлүк көбүрөөк. МТС Жети Өгүз районуна караштуу 7 айылды техника менен камсыз кылып келет. Былтыр иш жаңы башталып, МТСти билгендер аз болсо, азыр суроо талапты телефон аркылуу бүтүрүшөт. Бул тракторларды биз заводдон жаңы алганбыз. Буюрса мына 2-жыл иштеп атат. Андай мындай серьезный эле бузулуп эчтеке боло элек. Жакшы эле да. Жакшы кармап, механизаторлорубуз өзлөрү опытный жакшы балдар, тракторларды жакшы кармашат, жакшы эле да, Кудайга шүгүр. МТСтин ачылышы менен жаңы иш орундары пайда болду. Жерди айдоого механизаторлор өздөрү кызыктар. Түшкөн кирешенин 25%-ын айлыкка алышат. Рахмат эми Бакыт Төрөбаевичке, Алмаз абага ушундай кыргыз элине жардам берип, ушундай биздин районго келип, ушундай техникаларды алып келип элге жардам бергенине. Акыркы 2 жыл ичинде Кыргызстандын аймактарында 10 мотордук трактордук станция ачылды. Бул Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө ири салым. Көз карандысы серепчи Бакыт Бакетаевдин айтымында, бүгүнкү күндө партиялардын ичинен Өнүгүү партиясы жалгыз экономика жаатында реалдуу иштерди жасап, бүт өлкө боюнча кадыр баркы өсүүдө. Өнүгүү партиясынын программасы туура баратат. Жана эл буну колдоп атат. Анткени саясатты мындай кичине четирээк коюп, эң негизги ушу экономика жагына, өнүгүү жагына басымдуу бир жумуштарды жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүү мезгилдин талабы. Серепчинин айтымында, эл саясаттан тажап, экономикалык жактан жылыштарды талап кылууда. Бул тапта партиялар арасында элге акча таратуунун ордуна жеке өнүгүүгө шарт түзүү көрүнүшү орун алып, саясатты жаңы деңгээлге чыгарды.